Эгерде жеке менен орто даярданам десеңиздер, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыздар болот. Менин WhatsApp номурум 0702 300 339. Окшош кошулуучулар. Кошулуучулардын тамгалуу бөлүктөрү бирдей болсо, алар окшош кошулуучулар деп аталат. Мисалы, бул жакта 5А менен 3А, 4Б менен Б окшош кошулуучулар. Себеби алардын тамгалуу бөлүктөрү бирдей. Ал эми 4Цнын окшош кошулуучусу жок. Эскерте кетчү нерсе, эгерде окшош кошулуучулардын арасында саны жок тамга турса, анын коэффициентинде 1 бар деп түшүнөбүз. Мисалы, бул эсепте Б'нын алдында 1 деген сан бар. Эми мисал карап көрсөк. Минус 10А, минус 5,2Б, плюс 1,8Б, минус 8А, плюс 7,5А. Окшошторду топтойбуз. Бул жакта окшош кошулуучулар минус 10А, минус 8А, плюс 7,5А. Бул жактан жөн гана коэффициенттерин кошуп кемитебиз. Башкача айтканда минус 10, минус 8, плюс 7,5. Бул барабар болот минус 11,5. Ал эми жанында көбөйтүндү A'нын өзүн жазабыз. Кийинки окшош кошулуучулар минус 5,2Б, плюс 1,8Б. Бул жактан да жөн гана коэффициенттерин кошуп кемитебиз. Башкача айтканда минус 5,2 плюс 1,8 барабар минус 3,4 болот. Ал эми жанында турган көбөйтүндү Б'нын өзүн көчүрүп жазабыз. Эми бөлчөктүү сандарга мисал келтирсек. Бул жакта окшош кошулуучуларды өз-өзүнчө кошуп кемиткенибиз ыңгайлуу болот. X'ти камтыган мүчөлөрдү өзүнчө топтоп алсак, бул жактан X'тер ортодо турат, аларды алымга жазсак эч нерсе болбойт. Эми жалпы бөлүмгө келтиребиз. Жалпы бөлүм 14 болот. 14'тү 7ге бөлөбүз 2, 14'тү 14ке бөлөбүз 1. Эми чыккан сандарды алымдарына көбөйтөбүз. 4x минус 5x барабар минус 1x болот. Эгерде коэффициенти 1 болсо, анда 1ди жазбай эле койсок болот. Ошондо жообу минус x бөлүнгөн 14 болот. Кийинкилер окшош кошулуучуларды топтойбуз. 9дон 4y плюс 3дөн 2y. Жалпы бөлүмгө келтиребиз. 9 болот. 9ду 9га бөлөбүз 1, 9ду 3кө бөлөбүз 3 болот. Эми чыккан сандарды алымдарына көбөйтөбүз. 4y плюс 6y барабар 10y. Эми жалпы жообун жазсак, минус x бөлүнгөн 14 плюс 10y бөлүнгөн 9 болот. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.